Ошол эле мисалы мына мэрияда кыйла рычаг бар деп атасыздар. Ошол эле шаардын карамагындагы жыл башынан бери биз айтып кеттик, жанагы катализаторлор боюнча, сыртка сатылышы боюнча, уулуу көмүрлөр боюнча, мончолор боюнча мамлекетке мына жыл башынан бери ушу смогту жоготолу деп канчалаган акча бөлүнүп атат. Минприрода аркылуу же башка проекттер аркылуу. Эми бир эле шаарды ала турган болсок, мына урматтуу вице-мэр, айтсаңыз сиз быйылкы жылы, бул акыркы периоддо канча сумма ошо штраф салынды, мамлекетке бир штраф эсебиненби бир пайда түштүбү? Же бир канча объектти жаптыңар? Кыскача эле айтып койсоңуз. Айтып коеюн, баш аягы 428 протокол түзүлгөн. Бишкек шаарында 1235 субъект привлекация этилген. Общий сумма 9 миллион 100 сом болгон, 100 миң сом. Анын ичинен именно банялар, сауналар жана башка ушу терс нерсе жаккандарга 365 миң сом түзөт ушунун ичинен. Штраф жана биздин санитарный инспекция боюнча. Анан кошумчалап кетсем, смог боюнча бул көп жылдан бери болуп аткан маселе. Анда чечүү ошо жолдорун биз чогуу иштеп атабыз. Анан санитарный полигон боюнча айтып кетсек, түтөгөн боюнча ал түтүнүн бул 2003-төн бери келаткан нерсе. 2003-төн бери өткөндө Динара Сейинова маалымат берген ал боюнча. Рахмат, вице-мэр, сизге чоң рахмат. Мен дагы бир